Достор, биз мектепте окуганда ушундай бир эксперименталдык класс болгон. Критикалык ой жүгүртүү. Биз ар бир орус литературасынан, кыргыз адабиятынан мындай бир окуган чыгармаларыбыздын каармандары менен достошуп көргөндөй болуп, алар жөнүндө ой пикирибизди жазып, аларга кат жазып, анын ордунда болсок эмне кылат элек деп ой жүгүртүргөн да мугалимдер. Анан ошол методика мектепте окуганда аябай жактыртып, мындай бир мектепте окуган убактар мындай бир эң сонун убактар катары элестетилип калыптыр. Азыр мисалы өзүбүз мектептерге мебель жасайбыз деп разработка кылганда ошонун баарын эске алып атабыз. Мисалы эң жөнөкөй мурун көнгөн стандарттык парталар бар. Булар бийиктиктери өйдө болот, ылдый болот, баштапкы класстарга, чоң класстарга да жарайт. Бирок мондой интерактивный класстар үчүн, мисалы, жыйып бир четке жылдырып коюп, балдар ортодо площадканы бошотуп, ал жерлерде ар түрдүү программалар менен сабак өтсө боло турган мектеп парталары бар. Мондой групповой парталар бар. Бул жерде окуучулар мисалы чогулуп, групповой мисалы ой жүгүртүп, оюндарды ойносо болот. Ушунун бардыгы мисалы азыркы жаңы мындай бир окуу системасына шарт түзүүнүн биз жактан болгон аракети болуп атат. Мындан башка дагы негизи компаниядан түрдүү мебелдерди жасап чыгарабыз. Эгерде негизи эле ушул окуу программасы боюнча же сапат боюнча дагы башка маселелер боюнча суроолоруңуздар болсо, кайрылсаңыздар, биз ачыкпыз иштешкенге, кызматташканга.